Тема рефлекс. Сабактын максаты дүүлүктүргүчтөр жана рефлекстин маанисин, рефлекс тогозунун түзүлүшүн жана алардын түрлөрүн, шартсыз жана шарттуу рефлекстердин айырмачылыгын түшүнүү. Айлана чөйрөнүн факторлору бул жарык, температура, нымдуулук. Ушул айлана чөйрөнүн факторлору ар дайым бизге, организмге ар дайым таасир этип турат. Ушул таасир этүүчү факторлордун баарын дүүлүктүргүчтөр деп айтабыз. Рефлекс деп нерв системасынын жардамы менен дүүлүктүргүчкө организмдин жооп кайтарышын айтабыз. Дүүлүктүргүчтөрдү кабыл алуучу клеткалар рецепторлор деп аталат. Рецепторлордогу энергия нерв импульстарына айланат. Нерв импульсу өткөн жолду рефлекс догосу деп айтабыз. Бул рефлекс догосу 5 бөлүктөн турат. Биринчи рецептор, борборго ташуучу жол, борбор, борбордон ташуучу жол жана жооп берүүчү орган. Нерв импульстары рецепторлордон борборго ташуучу жол боюнча борбордук нерв системасына өткөрүлөт. Импульстар борбордон ташуучу жол боюнча кайрадан иштөөчү органга жетет. Эң жөнөкөй рефлекс догосу сездиргич жана кыймылдаткыч нейрондон турат. Ал эми татаал рефлекс догосуна сездиргич, аралык, кыймылдаткыч нейрондор кирет. Нерв борбору бир рефлекс догосун түзгөн нейрондор биригип, нерв борборун түзөт. Мээнин, жүлүндүн иши да рефлекстик мүнөзгө ээ. Муну орус окумуштуусу Сейченов далилдеген. Адамдын денесинде даяр рефлекс доголору бар. Ал эми ошондой эле организмде тубаса рефлекстердин пайда болушуна да жардамчы шарттардын кереги жок. Ошондуктан тубаса рефлекстерди шартсыз рефлекстер деп айтабыз. Тескерисинче, кээ бир рефлекстер үчүн даяр рефлекс догосу жоктугун орус окумуштуусу Павлов аныктаган. Көптөгөн тажрыйбалардын натыйжасында шарттуу рефлекстерди ачкан. Бул шарттуу рефлекстер адамдын айлана чөйрөгө ыңгайлануусуна чоң жардам берет. Дүүлүктүрүүгө жооп берүү үчүн көптөгөн органдар системасынын аракети рефлекстик өзгөрүшөт. Мисалы, ысык нерсени кармаганда бир булчуң жыйрылып, экинчи булчуң жазылат. Мына ушунун натыйжасында биз колубузду тартып алабыз. Бул учурда жүрөктүн иштеши жана дем алуу рефлекс түрүндө өзгөрөт. Аны биз башкара албайбыз. Өзүнөн өзү жүрөктүн иштеши бат-бат согуп, жүрөк дем алуу бат-бат ылдамданат. Бул айкалышкан рефлекстик аракет нерв системасынын туюнуу жана тормоздоолуу процесстеринин өз ара таасири менен шартталган. Нейрондордун туюнуусу рефлекстердин пайда болушуна же күчөшүнө алып келет. Нейрондордун тормоздолушу рефлекстерди начарлатат же толук токтотот. Нейрондубуз биз мурунку темалардан өткөнбүз, ал нерв клеткасы. Эгерде жеке биз менен жалпы республикалык тестке даярданам десеңиздер, анда биздин WhatsApp группага катталсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номер 0501 10 50 30.